Быйыл жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку упай 234 түздү. Жогорку балл алгандардын арасында мектепти былтыркы жылы аяктаган Максат Омуров да бар. Алтын сертификатка ээ болгон абитуриент редакциябызга ийгилиги менен бөлүшүп, экинчи ирет тестирлөөгө катышканынын себебин айтып берди. Мурда жылы 217 балл алдым эле, бирок алтын сертификатты алам деп ойлоп туруп ала албай калдым. Мурда жылы эми жогорку окуу жайга тапшырдым эле да, бирок ал окуу жайдын мындай специальности мага жакпай калып, эми кайра тапшырып аттым эле. Азыркы жылы эми Гонконг анан Венгрия деген өлкөлөргө тапшырдым эле. Анан ошол бир сонун Гонконгдогу университетте окуйм. Кыргызстанда окуу жайга тапшырдың беле, кайсыл адистикти специальностьти тандагансың? Ошо Кыргызстандагы окуу жайында экономика специальностьин тандадым эле да. Азыр эми программирование деген специальностька тапшырып атам. Жалпы республикалык тестирлөөгө канча убакыт даярдандың? Мындай убакыт жагынан кенен болдубу? Деги эле сага бул жолу эмне жардам берди? Эми мурда жылы 6 ай бою даярдандым эле да. Бирок ал жылы алтын сертификат ала албай калгам. Эми бул жылы өтө деле даярданган эмесмин. Эми 1-2 жума бою эле орус тилди эстеп, ошентип тапшырдым эле. Кандай болду? Бул жолу тапшырып, көп нерсени унутуп калбаптырсыңбы? Жок, унутуп калган эмесмин. Анткени математика предметин өзүм жакшы билем. Аналогия жана окуу жана түшүнүү секциясычы ал өтө деле мындай билгенин кереги жок да. Логикаң бар болсо ошону тапшыра аласың. Анан жалаң эле орус тилди жатташым керек эле, ошону эстешим керек эле, ошол эрежелерин унутуп калдым. Демек, 1-2 жума калганда эле кайталап койдуң. Ого. Былтыркы жылдагы тестирлөө менен быйылкы жылда тестирлөөнүн айырмачылыгы бар бекен? Өтө деле айырмасы жок. Кичине математикасы кичине татаал экен, орус тили жеңилирээк экен, бирок в общем окшош эле экен. Бул жылы мындай толкунданган жокмун да. Анткени эми мурда жылыдай 6 ай бою даярданган эмесмин. Ошондуктан өтө деле мындай маани берген жокмун да бул тесткечи. Анан ушундай маанай менен кирип туруп, жакшы уктап, жакшы тамактанып кирсем, жакшы тапшырдым. Анан тесттен чыккандан кийин өтө деле бир дагы катам тапкан жокмун да. Эми мурда жылга караганда 2-3 катам таптым эле. Мында андай болгон жок. Жок. Анан ишенимдүү болупсуң да, демек мен жогорку упай алам, демек алтын сертификатка ээ болом деген. Балким деп ойлогом. Ошо алтын сертификатты точно алам деп ойлодум эле да. Бирок эми жогору баллды алам деп ойлаган эмесмин. Мындай орто жолдо баягы бир жылым жөн эле өтүп кетти деп мындай өкүнгөн жоксуңбу? Өтө деле өкүнгөн эмесмин, анткени бул менин өзүм катамда, өзүм ушул специальностьти тандап туруп жакпай калганычы. Ошон үчүн Башында окууга тапшырардын алдында сенде кандай тандоо болду эле? Экономика багытынан тышкары дагы кайсы багыттарды, кайсы адистикти вариант катары карадың эле? Экономика жана программирование эле ошону эле карадым эле. Ошону ойлонуп туруп, экономиканы эле тандайын деп ойлогом. Эмнеге экономиканы тандадың? Эми өзүм ушинтип сездим эле да, Мага жакыныраак деп. Ооба, жакыныраак деп. Атеңен кандай кабыл алды? Жакындарың? Алар мени постоянно поддерживать этет да. Любой мен өзүм эмне азыр. Бардык жерде сени колдойт, сенин тандооң да? Сага кандай жардам беришет? Эми бир нерсе деп мындай өзүмдө выбор турсачы, ошолордон сурайм да. Эмнени тандашым керек, же силер эмне деп ойлойсуңар, силер баары бир мени жакшыраак билесиңер деп сурайм да. Ошондой убакыттарда алар мени поддерживать этет да. Багыт берет сага, кеңеш берет. Акысыз окуйсуңбу же кандай болот? Азыр эми Гонконгдо окусам, полностью акысыз окуйм. Андан сырткары мага дагы стипендия берет да. Где-то Эгер алдыңкы студент болсоң. Ооба. Анан Венгрияга тапшырсам, аякта дагы акысыз окуйм. Анан дагы стипендия, бирок Гонконгко караганда кичине азыраак да. Ошон үчүн
Гонконгту тандайын деп ойлоп атам. Андан сырткары Гонконгдогу универим рейтингтерде өйдөрөөк турат да, Венгриядагы универимге караганда. Алдыдагы максатың кандай? Окуу жана Алдагы максатым азыр жакшы окуп туруп, жакшы жумуш табам. Анан ошол жакшы жумуш менен өзүмдү камсыздап, анан дагы ата-энеме жардам берем. Ушинтип жашайм. мамлекетке кандай пайда келтирейин деген оюң? Мамлекетке кандай пайда? Бизде азыр Kramer Project деген бир проект бар да, биздин өзүбүздүн мамлекеттикче. Алар азыр ушул программирование жана искусственный интеллект жагынан өтө биздин өлкөбүздү мындай развивать этип атат да. Ошолорго где-то 5 же 10 жылдын убагында жардам берем деп ойлоп атам. Ага да өзүң салымыңды кошосуң. Ооба, өзүм салымымда кошоп. Тестирлөөдөн баары эле жогорку балл ала бербейт. Тестирлөөдөн эң төмөнкү упайларды алып, маанайлар түшүп калган абитуриенттерге сен кандай сунуш дейли, кеңеш эмес, эми сунуш айта аласың? Азыр эми ОРТ бул силердин жашооңордун конец эмес. Бул бир эле этап, ушул жашооңордун этабы. Ошону жакшы эле өтө алсаңар, өзүңөр да жакшы жашоону, жакшы жумушту да таба аласыңар. Бирок, анткени ушул ОРТ тести бул эми өзүңөрдүн жашооңорду определять этпейт да. Жөн эле сыноо, Жөн эле сыноо, жөн эле сыноо деп туруп ойлосоңор, жакшы эле ушул ОРТны да тапшырасыңар, жакшы эле жашайсыңар, анан өкүнбөйсүңөр андан кийин. Мындай болуп калсачы, баягы окуусу келген, аябай кызыгып, окуйм деп кызыгып атып, бирок тестирлөөдөн аз балл алып калган бүтүрүүчүлөргө эмне дейсиң? Азыр эми өзүм мисал менен айтсам болот. Мурда жылы эми алтын сертификат алам деп туруп албай алгам. 230 пробный тесттерде 230-227 балл алчым, бирок албай калдым эле да мурда жылычы. Ошол эми мындай сдаваться этип бергилер да. Анткени эми ортодо азыр бир аз убакыт өтүшү мүмкүн, бирок мындай буну таштабагыла да. Ошо азыр окууну таштасаңар, мындай жашооңор да өтө деле жакшы болбойт. Ошондо ошондуктан эми алдыга караш керек.